Бұл жерге Жалал Абад обласына тийиштүү 30га чукул ишканадан бир 500ге жакын кызматкерлер бул иш-чарага тартылды. Жана ошондой эле эң башкысы бул жерде ар бир бөлүнгөн аймактагы кызматкерлер ар ишемби сайын чыгып, өздөрүнө бөлүнгөн аймакта иштерин жүргүзүшмөкчү. Аны көзөмөлдөө жагы Жалал Абад шаардык мэриясына жүктөлөт. Көп түкүрсө көл болот демекчи жапыр чыккан эмгекчилерге бактын туш тарабын таштандылардан тазалоо жагы өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгү тарабынан бөлүнүп берилди. Азыр график түзүлдү, карталар түзүлдү. Кайсы организация кайерге чейин тазалайт. Анан мунун баардыгын биз ар бирине жөнөтөбүз, кимдин территориясы кайсы жерге чейин. Кийинки субботадан бир жерге чогулбастан өздөрү территориясына чыгып тазалап, мындай жолдун жээгиндеги мындай иретсиз турган дарактарды кесип, иретке келтирип, өзүбүздүн шаардыктар, шаардын коноктору ушул жол менен жүргөндө мындай бир ыңгайлуу шарт түзүп берүү максатында. Мындай самалыктан Жалал Абад шаарындагы бир да мекеме ишкана четте калган жок. Бир чети абаттуу иштери ар бир адамдын ден соолугуна пайда алып келсе, экинчи жактан жасаган жумушу менен мындагылар коомчулукка үлгү болооруна шек жок. Бул курортубузга көп жерден, көптөгөн чет өлкөдөн конокторубуз келет. Анан ушул жака чыгып баратканда эки жагы таза, көрктүү болуп турса, бул андан да жакшы биздин жүзүбүз биринчиден. Экинчиден эми биз бүгүн ушул жамаат жалпы тазалап атабыз. Баардык иш-чараны колго алып, мен ушул элге кайрылып кетет элем, шудан пайдаланып. Ушу ар ким өзү келип эс алсын, жок эмес. Үй бүлөсү менен келип эс алсын, достору менен келип эс алсын, бирок өзүнүн артынан жыйнап тазалап кетсе, мына биздин маданият ошол. Мисте багын тазалоо бир күндүк иш эмес. Ошондуктан да аны ар ишемби күндөрү тазалап туруу жагы мекемелерге милдеттендирилди. Аны менен катар аталган аймакта коопсуздук жагына да өзгөчө көңүл бөлүнбөй болду. Бул жерден билесиздер, ар түрдүү кылмыштар болуп калышы мүмкүн, туура эмес мындай бир иштер болуп калышы мүмкүн. Ошонун бетин ачууда, алдын алууда ушул камера өтө керек экен. Азыр биз шаардын мэрине милдеттендирдик. Өзүнүн мойнуна алып, местный бюджеттен ушул 3 жерге камера коюу боюнча. Мындан сырткары курорт зонасынын негизги жолунун эки тарабына ушул жумада жыгачтан өзгөчө кооздолуп жасалган таштанды таштоочу урналарда орнотулмакчы. Аны орнотуу жагы тазалык ишканасына жүктөлсө, бул жакка эс алып чыккан жарандардын коопсуздугун көзөмөлдөөнү шаардык ички иштер бөлүмү күчөтмөй болду. Улкан Кожоева, Буркан Бекматов, жаңылыктар үчүн.